Жалгыз боенен Батма Абышева жөлөк пул алуудан баш тартып, социалдык келишим долбоорунун арты менен кайтарымсыз 100 000 сом алды. Ал бул каражат чакан бизнесин түптөөгө жардам болоорун айтат. Абышева учурда азык-түлүк дүкөнүн ачып, иштетүүнү көздөдү. Мен кызыма жөлөк пул алчумун. Андан кийин ойлонуп, ушу 100 000 сертификатты алганга макул болдум. Себеби бул аябай жакшы иш экен. Мен базарга чыктым, соода сатык кылып атам азыр. Кудай буйруса, августтун 1-ден баштап чыктым. Жок, 100 000 пулга эми азыркы заманда бар жогу кымбат болгонуна байланыштуу эми келишинче товар алдым, дагы өзүм кошумча акча коштум. Бул сыяктуу өлкөдө өкмөттөн акча алып ишкерлик баштаган үй бүлөлөрдүн басымдуусу жеке бизнестерин түптөөгө жетишкен. Алардын бири Айгерим Садыкова тигүүчү цехин ачып, жарандарды жумуш менен да камсыз кылат. Жеке брендин чыгарып, коллекциялары Россияга чейин экспортко чыгып жатканын кошумчалады. 2 жыл алганмын. 2 жылдын ичинде мен өзүм мини цех ачтым. Учурда 7 швейный машинкам бар. Социалдык контракт алганда мен 2 швейный машинка менен баштаганмын. Үйдө биринчи крой тикчүмүн. Андан кийин идеялар өзүнөн өзү келип, заказдар, жеке заказдар түшүп, анан уже дизайнерство менен ишкерлик кылып баштадым. Жеке заказ, анан коллекция чыгарып, андан кийин үйдө цех кылып, азыр ушурда өзүбүздүн брендибизди чет өлкөгө чыгарабыз, Wildberriesке чыгарабыз. Wildberries менен иштешебиз. Бул жылы программага 23 000 үй бүлө катыша алат. Алардын ичинен Ош шаарында бүгүн 95 үй бүлөгө 100 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Эми алар бул каражатка чакан бизнесин түптөшү керек. Ал үчүн финансылык сабаттуулук боюнча окуулар өтүлүп, үй бүлөлөрдүн түзүлгөн бизнес пландары каралып чыккан. Ушул долбоорду ишке ашырганда өзүбүз бир кандайдыр бир сабактарды алып, кемчилдиктерди эске алып, ошол менен бирге кандайдыр бир жетишкендиктерди да эске алып, быйылкы жылы көбүрөөк биз ушул социалдык контракттын катышуучуларына ошол арызын тапшырганда көбүрөөк ошол үй бүлөлөрдүн финансылык сабаттуулугун жогорулатууга, ошол менен бирге бизнес долбоорду кантип жазып, жана ошол бизнес долбоорду кантип ишке ашырыш керек да, ушул окутууларга көбүрөөк басым жасап, ошол үй бүлөлөрдү алгач биринчи окутуп, үйрөтүп, андан кийин долбоор жазып тапшырышты да. Социалдык келишим долбоору колунда жок үй бүлөлөрдү кыйын кырдаалдан чыгаруу максатын көздөйт. Долбоордун катышуучусу үй бүлөгө көмөк же балдардын жөлөк пулунан баш тартат. 3 айда жөлөк пул берүү токтотулуп, анын ордуна 100 000 сом сертификат берилет. Акчаны алган адам аны тиешелүү максатта иштете албаса, мыйзам чегинде 3 жылдан кийин кайрадан жөлөк пул алууга өтүнүч берүүгө укуктуу. Багы форс-мажордуу абалдар болуп калат. Мисалы үчүн ушул жана Баткен окуясында кээ бирөөнүн малдарын жоготуп алышты. Эгерде мисалы үчүн кээ бирөөнүн үйү өрттөнүп кетет, ар кандай ушундай абалдар болуп калса, албетте комиссиянын чечими менен алар жөлөк пулун улантса болот. Бирок жанагы бир аз киреше анча таба албай аткан үй бүлөлөр менен дагы деле иштешебиз биз. Бирок ошол соцконтракт алуучулардын азыр бүгүнкү ийгиликтүү ишке ашырып аткан соцконтракт алуучулар эгерде 3 жылдан кийин ар кандай адамдын тагдырында ар кандай нерсе болот да, эгерде кайрадан бир оор акыбалга түшүп калса, анда 3 жылдан кийин ага кайра жөлөк пул чектесек болот да. Бирок биз максатыбыз ушул биздин ушул үй бүлөлөрдү материалдык деңгээлин көтөрүп кетиш керек. Эске салсак, долбоор калктын социалдык жактан аялуу катмарына жардам көрсөтүү чараларынын бири катары 2022 жылдан тартып ишке ашырылып келет. 2023 жылы 10 000 адам мамлекеттен ушул багытта көмөк алган. 2024 жылы өкмөт 2 миллиард сом бөлгөн. Бул 20 000 адамга жетет. Дүйнөлүк банктын жардамы менен дагы 3 000 үй бүлө, ошондой жалпы 23 000 киши быйыл бизнес үчүн 100 000 сомдон старттык каражатка ээ болмокчу. Алмагүл Байкызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.